Ушул жума ичинде социалдык тармактарда ат минген талапкерлер элдин талкуусуна алынды. Алар үгүт иштерин алкагында элдер менен жолугушуп, аргымак үстүндө сый көрүшкөн. Алардын бул аракети көпчүлүктүн назарын буруп, ар кандай түрдүү кептерди жаратып, ал тургай шакоого алынды. Айрым интернет колдонуучулар аларды туура кансып, ар кандай хэштегтер менен кызыктуу сүрөттөрдү жүктөп жатышат. Журналист Бактияр уулу. Элдин баары ат минип кетип, ат калбай калды. Айла жок Ешка менен сүрөттү таап чыктым. Алып баруучу Назира Айтбекова. Ат минбеген, тон жамынбаган эң эле жөнөкөй ким калды? Ошону шайлайын. Ассаламов аттуу Facebook колдонуучу. Ат мин электер. Шашпай эле Audi 80 алдыргыла. Ал эми саясатчы Алтынбек Сулайманов эл катары деп аргымак менен түшкөн сүрөттөрүн киргизген. Социалдык тармак кызып жаткан учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жыйынга чогулуп, үгүт иштери одоно бузулбаганын айтышып, талапкер болгон саясатчыларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Өз жарандар ат мингизип атпайбы? Ошол жарандардын артынан болуп атат да. Тиги кандидаттарга биз просто рекомендация бердик, ошондой болбош үчүн. Дагы бирөө, кээ бир жарандар ошондой белек кылып атса деле, аны вообще албай, потому что башкалар түшүнсүн да. А то башкалар аны түшүнбөй, тиги мыйзамды бузуп атат деп айтып атат да. Жыйынга Курсан Асанов, Садыр Жапаров, Аймен Касенов жана Адахан Мадымаровдун өкүлдөрү катышкан. Алардын жүйөсү боюнча аттар белек катары берилбеген, болгону сүрөт жана видео үчүн эл алдына минип чыгышкан экен. Дагы ат деген алында баасы бар да. Ошол болбойт деп биз деле айтып атабыз. Анан бир кандидат айтты, биз просто тиги стадионду аренага алгабыз. Ошондо ат менен алгабыз дейт. Ошону биз күлдүк. Андай болобу билбейм, арендага алса болот бекен атты дагы. Бир кандидат ошентип айтты, дагы бир кандидат мен өзүмдүн атамдын үйүнө барып, ошол менин атамдын айгыры деп айткан. Интернетке тараган видеолорго көз чаптыра турган болсок, аргымак минген Жапаровдун аркасынан жөө чуркаган адамдарды көрүүгө болот. Талапкерлерди колдоого алган тарапташтардын бул аракети көргөн кишини таң калтырды. Эң кызыгы андан 2 күн өтпөй башка талапкерлер дагы манастан чоок кембекен дегенсип биринин артынан бири ат үстүндөгү сүрөттөрүн чыгара баштады. Талапкерлердин мындай атаандашуусуна комментарий берүүнүн кажети жок дегендер да акыры чыдабай үн катып жиберди. Урматтаган салт Кыргызда бар, болгон. Бирок атты мингизгенден кийин ал ошол ат сый белек катары башоту менен берген. Ал ошол мына ат мингиздик, сыйладык, ардактадык деп ошо атты минип алып ала кеткен өзү менен кошо. Анан эми бүгүнкү күндөгү биздин ушинтип пиар үчүн, фонд үчүн атты алып келип сүрөткө түшүп коюш үчүн ошо жерде минип атышат. Фонд кылып эле ушинтип түшүп аткан, бул жакшы жорук эмес. Негизи шайлоо алдындагы үгүт учурунда талапкерлерге колдоо акча түрүндө атайын расмий эсеп аркылуу гана жүргүзүлүшү зарыл. 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Мамлекет башчылык кызматка 18 талапкер ат салышууда. Жодар Бузумов, Өзгүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.